Көлтаңы программасы түз эфирде уланууда. Улут болсом тилим менен улутмун деген теманын алкагында кеп куруудабыз. Эртең 23 сентябрь өлкөбүздө мамлекеттик тил күнү белгиленет. Андыктан бүгүнкү студиябыздын меймандары дагы мамлекеттик тилдин бүгүнкү күндө өнүгүшү жана ошондой эле көйгөйлөрү тууралуу кененирээк маалымат беришмекчи. Меймандар менен тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасы боюнча Нарктуу аксакалдар ордосунун төрагасы Нурдан Кожогулов атабыз жана Түп айыл аймагынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Байкалмак Токсобаев атабыз бизде мейманда. Жана дагы Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин деканы, филология илимдеринин кандидаты, доцент Асель Анапьяева бизде мейманда. Кутмандуу ушуктарыңыздар менен эң алгач эртеңки кирип келе жаткан мамлекеттик тил күнүңүздөр менен куттуктайм. Маанайыңыздар жакшыбы? Тил күнүнө карата анакейин бардыгыбыз Кыргызстан боюнча мамлекет маанайыбыз жакшы, мамлекеттик тил күнүн жакшы маанайда тосуп алуу алдында турабыз. Анан эң алгач Нурдан ата сизге сөз берейин. Деги эле биз буга чейин ар жуманын жума күндөрү нарктуулук темасында кеп куруп келебиз. Бүгүн да ушул теманын алкагында жана ошондой эле мамлекеттик тил күнүнө карата тил маселелерине, тил көйгөйлөрүнө дагы токтолмокчубуз. Рахмат. Эртең мына тил майрамы биринчиден. Эми ушунун баары байланышкан биздин улуттук наркка байланат. Башынан айтылып келаткандай, нарк хан бийлигинен нарк улук деген сөз бар. Эрден өтмөк бар, элден өтмөк жок деген сөз бар. Бул ата бабалардан калган бизге мурас, керез сөздөр. Улууга урмат, кичүүгө ызат деген сөздөр бар. Азыркы убактагы жаштардын тарбиясына, Европанын таасирине берилип кеткен убакта биз ушу нарктуулук боюнча президенттин указынын негизинде иштеп атканыбызды өзүңүздөр билесиздер. Ошонун негизинде ушул улуттук нарк боюнча аксакалдардын ордосун түзгөнбүз. Мына 1,5 жыл болду өзүбүздөр ошол иштер менен алектенип, бардык жерде жети областты кыдырып, бардык жерде ушу эң башы өзүңүз айткандай мына элдин баарына сиңип турган өзүбүздүн улуттук тил болбосо, бул сиңбесе, эгер биз өзүбүздүн тилибизди жерисек, анда бул мамлекеттин нарктуулугуна дагы, ар бир адамдын жеке адамдын өзүнүн аброюна, ар намысына шек келтирген нерсе. Эми буну айтып отурсак, маселе абдан оор болуп турат. Азыр борборлордо, мисалы үчүн Бишкек шаарыбызда орус тилдүү үй-бүлөлөр кыргыз эле улутундагы абдан көбөйдү. Ата-энеси ушундай китептерди көрүп алып, биз кыргызча окубайбыз дейт. Эмне үчүн дегенде, биз ушу 70 жыл ушундай көнүп калдык дейт. 30 жылдан бери биздин ушул эле Кыргызстанга келген чет мамлекеттин жарандары ушул жакка келип, волонтерлор, башкалар деген кыргызча сүйлөп дагы, манас айтып, комуз чертип, ушу кыргыздын наркына баш ийип, биздин улутубузду сыйлап атат. Ал эми өзүбүздүн эле ички, мындай айтканда, нарктуулукту билбеген, салтты билбеген, тилге жанагыдай өз эне тилине каршы иш кылгандар энпошниктер баш болуп деген чет мамлекеттин арам акчасы менен башка иштерди кылып атат. Мунун баарына биз күбөбүз. Ошондуктан бул нарктуулук ошого байланыш керек да. Нарк болбогон жерде салттык, ада салт, үрп адат, улуттун ар намысы бүт баары тебеленип каларын мынакей айтып өттүм. Эми мунун баары эмнеликтен? Ошол эле өзүбүздүн элибиздин ичиндеги патриоттуулук, мекенчилдик дейбиз. Мекенчилдиктин жок да. Ар бир адам күйүш керек мекенине, улутуна күйүш керек, ар намысына, жаштардын келечегине. Эртең ушу кары аксакалдар көз өтүп кеткенден кийин бул акыл насаатты ким айтат? Ким жол көргөзөт жаштарга? Мына ошол көйгөйдүн баарын биз аябай жүрөгүбүздөн сезип, билип, мына ушул ишти баштап жатпайбызбы? Эми мунун ар жагында аябагандай көп маселе бар. Бул аз убакыттын ичинде мунун баарын айтып бүтүүгө абдан оор. Мына бул жакта дагы коноктор келген экен. Биз дагы ошол биздин проект боюнча бир-эки ооз айтып коеюн. Бул ушул нарктуулукту кантип жылдырабыз дегенде, буга чейинки көп указдардын баары кагаз жүзүндө кала берген да. Себеби дегенде кайдыгерлик деген кыргызда бир өзүнчө бир дагы бир жаман оору бар. Кайдыгерлик. Эң сонун чыгат указдар, бирок ар жагына чейин, аягына чейин чыкпай калат кагаз жүзүндө. Аны эмне кылып жылдырыш керек? Аны жылдырыш үчүн деген бүт жапа тырмак эл, масса, бүт баары деген колго алыш керек, коом.
эгер коом колго алмайынча жалгыз эле бир президенттин же болбосо жалгыз эле бир губернатор же акимдин же дагы бир жетекчинин мекеменин ишинин да жылышына башка ошол указдардын жылышына тоскоолдук болот. Ошондой тоскоолдуктар азырда бар. Биз көрүп жүрөбүз. Мына нарктуулук чыккандан бери Касманбетов ушундай чыгып сүйлөп жүрөт жалгыз. Бардык жерде ушундай сонун докладдар, лекциялар окулуп атат. Бирок бир адамдын колунан эмне келет? Жалгыз терек токой болбойт, жалгыз адам эл болбойт дейт. Мына ошо нарктуулук менен биригип иш кыла турган маселеге жетишибиз керек. Ошондо кагаз жүзүндө калбайт. Мен ушунун негизинде да могу проектини өзүңүздөр көрүп калдыңар. Өмүргөчү улуттук нарк жана ынтымак кербени деген проект түзгөм. Мынакей бул проект болсо азыр бүт Жет областынан баштап бүт биздин айыл аймактардагы баардык жерлерде иштелип баштайт. Муну талкууланды. Губернатор, замы Айнура Жолдошбековна абдан муну колдоп, абдан жакшы түзүлгөн деди. Мына мунун эми өзүнүн жолдомосу болот аркасында, кичинекей мындай айтканда ошол китепти жазып атам азыр. Ушуну менен нарктуулукту көтөрүп кетүүгө биз абдан чоң аракет кылып атабыз. Тыным жок. Бул долбоор боюнча дагы кийинки эфирлерде дагы кененирээк маалымат бересиз деген ишеничтемин. Ал эми азыр болсо Байкалбак ата сизге сөз берели. Мынакей бүгүнкү күндө чындыгында кыргыз тили жоголуу коркунучунда деп да айтып келебиз. Бул маселелерди чечүү үчүн бардыгыбыз жапа-тырмак иш алып барышыбыз керек. Ар бирибиз патриот, кыргыз жаранымын деген ар бир жаран бул боюнча өз салымын кошуш керек деп ишенем. Сиз дагы өзүңүздүн кененирээк оюңузду айтып кетсеңиз. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бул нарктуулук боюнча биздин президентибиз эң туура указ кабыл алды. Нарктуулук боюнча биз буга кошулабыз. Аксакалдар, нарктуу аксакалдар ордусу уюмун түзгөн мынакей Нурлан Кожогулов аксакалыбыз. Ушулар ушу нарктуулукту мындан ары жогорулатуу, келечек муундарга ушу тарбия таалим берүү боюнча ушу иштерди жүргүзүп келатат. Анан ушу буга чейин бул башка президенттердин ушу нарктуулук боюнча эч бир кеп болбогону маалим баарыбызга. Ошондуктан бул президентибиздин нарктуулукка ушу указына кол койгон эң туура деп кабыл алабыз жана колдойбуз. Эми нарктуулук десек биз тиги Манас атабыздан бери караңыздар ушу нарк менен башкарылып келген. Нарк боюнча Япония, бул башка мамлекеттер, Германия жана башка көптөгөн мамлекеттер ушу нарк менен башкарылып келет. Мыйзам болсо башка эсеп кысап жана башкаларга көбүнчө ушундай колдонушат экен да. Ошон үчүн нарк менен башкарган бул тартиптүү болот дейт. Мыйзам менен башкаруу кылмыштуулук көп кездешет деп айтылат. Эми наркты айтып отурсак, бул жазылбаган мыйзам. Бул атадан атага келечек муундарга ушу наркыбыз жоголбой, ушул кылымдар бою сакталып келген. Ошон үчүн кыргыз эли ушунча кылымдан бери өзүн жоготпой, көптөгөн элдер бар, мамлекети жок, тили жок, желеги жок дегендей. Биз деген мынакей ушу наркыбыз менен ушу өзүбүздү бийик тутуп, наркыбызды колдоп, кыргыз эли жоголбой, мамлекеттүүлүгүн сактап келет ушуга чейин. Ошон үчүн кыргыз эли нарктуулукту бийик сактап, Казакстандын мурунку президенти Назарбаевдин айтып кеткен сөзү бар. Казак боюнча калыш үчүн эң биринчи тилибизди, андан кийин каада салтыбызды сакташыбыз керек депчи, азыркы кааламдаштуу заманда. Ошондо гана биз казак боюнча калабыз деген сөзү бар да. Ошон үчүн биз дагы тилибизди унутта калган сөздөрдү ушу келечек муундарга тарбия катары айта жүрүү абзел. Ошондуктан ушу кыргыз элине ушу тилибизди эң биринчи тилибизди сыйласак, тилибизди колдосок, жана ушу нарктуулугубузду таңазалап кийинки муундарга, келечек муундарга жеткизсек деген оюмду айтып кетейин. Эми кечирип коюңуздар, мен
тамагым оорунганына байланыштуу. Рахмат сизге. Анан Асель эжеке, сизди дагы чакырганыбыздын негизги себеби мынакей сиздер дагы мамлекеттик тилге өз салымыңыздарды кошуп келесиздер. Мынакей мен дагы сизден сабак алганмын университетте кыргыз тил боюнча. Анан мынакей бүгүнкү күндө чындыгында эле көйгөйлүү маселе бойдон калууда. Бардык жарандар дебейин, эми айрым жарандарыбыз орус тилине басым жасайт дагы, эми кыргыз тили экинчи планда калып калат да. Мына ушундай маселелерди чечүү үчүн эмнеден башташыбыз керек деги эле, бул маселени көйгөйдү чечүүгө ар бирибиз чындыгында киришпесек, бул коркунучта турган учур го. Рахмат Гүлбара, сенин иштериң ийгиликтер болсун. Эң алгач ошо жалпы телекөрүүчүлөргө мен Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин жалпы жамаатынан жана өзүм атыман ысык салам жолдойм. Абдан туура суроолуп атат. Мамлекеттик тил көйгөйү бул 23-сентябрь дегенде эле ушул көйгөй козголуп калат да. Мен ойлойм, мамлекеттик тилди бир эле күндө сүйбөш керек. Мамлекеттик тилди ар бир кан жанына сиңип калган кыргыз деген жаран мамлекеттик тилин ошо төрөлгөндөн баштап бешигиры менен бул аксакалдар айтып аткандай нарк деген бул керек болсо каада салт жана бешигирлары эненин сүтү менен оозанганда эле биз бешигирларын ырдашыбыз керек да. Алда элеп бешигирин ырдашыбыз керек. Андан кийин бала бакчада кыргыз группаларын көбүрөөк ачыш керек. Анан кыргыз мектептери, кыргыз класстары ачылып, балдарды каада салт, үрп адат, ошо нарк менен тарбияласак, биз албетте ушу мамлекеттик тилибизге чоң салым кошкон болор элек. Бирок тилекке каршы учурда шаардын мектептеринде деле мисалы көпчүлүк кичинекей жеткинчек балдарыбызды керек болсо бала бакчага дагы орус бала бакчаларга берип, орус класстарга орун жок. Ушундай талаш маселелер жаралып, орус мектептер абдан көбөйүп келгендиги бул албетте бул көйгөй деп эсептейм да. Анткени биздин кыргыз тилибиз уюткулуу кыргыз эли турганда кыргыз тили эч качан жоголуп кетпейт. Мен ага ишенем. Бирок ошондой болсо дагы ошол кыргыз тилибизде, манас ураан чакырган тилибизде энелерибиз бешигирин ырдап, алда элеп эне сүтү менен кошо берген эне тилибизди сактап калуу бул ар бир кыргыз жаранынын милдети болуш керек. Жүрөгүндө бул кыргыз тилчилердин гана, анан патриот кыргыздардын гана милдети болбош керек да. Бул ар бир кыргыз жаранынын милдети болуш керек. Анткени мамлекеттик тилибиз болгон үчүн биз мамлекет болуп турабыз. Биз бир кыргыз деген Кыргызстандын ошо желбиреген ошол желегинин алдында бардык кыргыз жарандары ошо мамлекеттик тилди сүйүп, күнүгө жок дегенде бир ошол мамлекеттик тилде каада салтты, үрп адатты мындай аксакалдар ушундай санжыраан айтып, кыргыздардын ошо жаңы жеткинчек бала бакчаларга чейин ушул нарк маселесин жайылтса жакшы болор эле. Мен бул кишилердин дагы абдан долбоорун колдойм. Анткени бала бакчаларда ошолор кичинекей балдар укса, кыргыздар кандай болгон, кандай үрп адаттар сактаган, кандай нарктар болгон дегенде, анда мен ойлойм, кыргыз эли эч качан кыргыз эли менен катар кыргыз тили эч качан жоголбойт деген ойдомун. Албетте бул жерде расмий тилди дагы биз такыр эле четке какпай элебиз. Расмий тилди кандай жакшы көрсөк, чет тилди кандай жакшы көрсөк, кыргыз тилин дагы андан өзгөчө жакшы көрүшүбүз керек да. Анан ошол мисалы чет мамлекеттен келип жаткан жарандар эң алгач Кыргызстанга келгенде кыргыз тилин үйрөнүшпөстөн эң алгач эле орус тилин үйрөнөбүз деп айтышат да. Мисалы биздин университетке келгенде деле кыргыз тилин үйрөнөбүз дешпейт, алар орус тилин үйрөнөбүз деп келишет да. Ушунусу абдан өкүнүчтүү. Анткени Кыргыз республикасында жашап жатып, анан эң алгач өзүбүздүн тилибизди мындай бир барктабасак, өзүбүздүн тилибизге өгөй мамиле кылып аткан бул өзүбүздө болуп атат да. Өзүбүз өгөйлөсөк, анан чет мамлекеттен келген жарандар кантип биздин тилибизди сүйөт. Мен ойлойм, бул дагы ошол жанагындай нарктарды бериш үчүн, кыргыз наркын элге, жаштарга жайылтуу үчүн албетте бул биздин тилибиз өлбөш керек, өчпөш керек.
анан дагы өнүгүш керек деп ойлойм. Ооба. Жогоруда эң сонун айтып кеттиңиз, чындыгында эле кыргыз тилине 23-сентябрда гана көңүл бөлүнүп, калган учурларда унутулуп калган учурлар болуп келет. Мына ушул маселелерди чечүү үчүн мынакей жогоруда эң сонун айтып кеттиңиз, ар бир ошол кыргыздын салт санаасын, наркын бардык бала бакчалардан гана баштай турган болсок, чындыгында кыргыз тили өсүп өнүгөт деген ишеничтемин. Анан дагы бир суроо бергим келип турат. Бүгүнкү күнүгө мына тил комиссиясынан дагы атайын мейман чакырганбыз, ар кандай себептер менен келе албай калышты да. Анан ушул суроону ушул тил комиссиясына берейин дедим эле. Жеке сиздердин оюңуздарды да уккум келип турат. Мынакей мамлекетибизде иш кагаздары мамлекеттик тилде жүргүзүлсүн деп чыккан мыйзам. Мына ошол мыйзамдагы азыркы учурда ишке ашуудабы? Бул биринчи Асель эжеден сурап кетейин. Университетте. Анан бизде мындай бир жаман сапатыбыз бар. Чогулуп бир жыйналыш же дагы бир нерсе, дагы бир иш-чара болуп калган бул учурда көп кыргыз жарандары турат, бирок арасында орус тилдүү же да башка тилдүү жарандар отурса, аларга карап орус тилинде ошол иш-чараны өткөрөбүз, жыйналышты өткөрөбүз. Анан бул маселени кантип чечсек болот? Абдан жакшы суроо. Биз ошол президентибиз ошондой указ чыгаргандан кийин, президенттин указына чейин деле биздин университетте эки тилде иш кагаздар жүргүзүлчү. Президенттин указынан кийин мамлекеттик тилди ошол программа кабыл алынгандан кийин эле бизде азыр мамлекеттик тил жана жаштар саясаты боюнча проректорубуз бар. Ал болсо ошол баарыбызга тапшырма берилет. Ар бир факультетте ошо мамлекеттик тил боюнча жооптуулар бар. Ошол жооптуулар баардык иш кагаздарын кыргыз тилине жүргүзүүгө мындай көзөмөл жүргүзүп турат да. Мен өзүм дагы кыргыз тилчи болгондуктан албетте ар бир керек болсо жанагы биз студенттер силабус, рабочий программа деп коет, жумушчу программа деген. Ошолордун баардыгын кыргыз тилинде кылабыз. Анан эгер орус группалары болсо, биз талап кылабыз орусча дагы, анан кыргызча да эки тилде иш кагаздарын жасагыла деп талап кылабыз. Бул албетте мисалы кадрлар бөлүмү дагы мурда орусча кетирген учурлар болчу. Азыркы учурда мен бир 100% айта алам, биздин университетте иш кагаздары толугу менен кыргызчаланды. Толугу менен кыргызча иш жүргүзүлүп жатат. Бул боюнча сиздердин да ой пикирлериңиздерди айта кетсеңиз. Эң жакшы ошол кыргыз тил боюнча мынакей жакында дагы мыйзам кабыл алынбадыбы? Мурунку мыйзам деле жакшы эле болчу, бирок ошондо карабастан азыр андан да жакшы болду. Мына өзүңүздөр билесиздер, борбор шаардан баштап район борборлорундагы же областтын борборлорундагы жарнамаларга эле токтолсок, бүт баар деген кыргызча эмес, башка тилдерге өңгөчө басымдуулук кылып орус тилине кетти. Буга ошол эле биздин айтып аткан мына көйгөй ушуга кирип атат. Анан мурунку жетекчилер, мурунку келген ажоолорубуз эмне кылды? Тоо жылы, ак калпак жылы, күнү, балдардын майрам күнү, ушундай майрам күндөрдү бир күнгө майрамдатып койду да, андай эмес да. Ушу айткандай кыргыз тили майрам күнү бир эле күн эмес, жанагы майрамдардын бир эле күнү эмес. Карлар күнү же болсо башка күндүн баары ар бир күн майрамдай болуш керек. Жанагы айтылып аткан нарк ушуга кирет. Ал эмне бир күнү балдардын күнү майрамдатып, коргоо күнү деп, анан кийин башка күн эмне жөн эле калып калбайт да. Же болсо тил маселеси деле мына биринчи ошо 23-сентябрь майрам, тил майрамы деп анан башка күнү кайра унутулуп калып атпайбы? Ошонун негизинде мындай эмес. Жалпы ошол чыккан указды жалпы ар бир 365 күндө ошол указ менен иштешибиз керек. Ошондо биздин указдардын баары аягына чейин ишке ашат. Бир күндө эстеп коюп, анан калганын унутуп койгондо болбойт. Баягы алмагата сизден сурагым келип турат. Мынакей бүгүнкү күндө ата-энелер, чоң ата, чоң энелер деле балдарын орус тайпаларга берүүгө аракет кылып жатышат. Сиздин да өзүңүздүн неберелериңиз бар болсо керек. Кыргыз тилинде окушабы? Анан ошол орус тилине басым жасап, ошол орус тилдүү мектептерге берип жаткандыгынын себептерине токтоло кетсеңиз, сиздин өзүңүздүн ой пикириңизди айта кетсеңиз. Мен ой пикиримди айтсам, да бир мисалга токтоло кетеличи. Бул адамдын жаралышында да болуш керек деп ойлойм өзүм ичимдечи. Бирок эми баардыгыбыз эле билебиз. Мисалы үчүн казак
туугандарыбызды алып көрөлү. 80-90 жаштагы казактар ушу тили бурулбайт. Кыргызстанда жашап ушул жерде канча жыл 80-90 жашка чыккан биз көрүп жүрөбүз. Тили бурулбайт. Бушайман болушат да, ушу сөз берсек, ушу тилим эле бурулбай койду дешип. Анан карабайсызбы? Эгерде кыргыздар казакка барсак, мисалы үчүн 3 күндөн кийин казакча сүйлөп калабыз. Орус келсе, азыр орусча баштайбыз. Же болбосо башка улут келсе, анын тилине кошулганга ушул кыргыз ушундай жөндөмдүү деп ойлоп коем. Бир нерсени бат кабыл алат, бат бурулат. Анан бир нерсе ушу дилгер деп ойлоп коем да. Ошонун кесепети болуп жүрбөсүн деген ойго кетем да. Ошон үчүн жанагы башка улуттун тилин үйрөнүш жакшы. Бул башка улуттун тилин билиш керек. Эч убакта муну эметпеш керек. А бирок өзүбүздүн тилди эч убакта унутпашыбыз керек. Ошон үчүн мен айтарым ушул балдарыбызды, неберелерибизди ушу кыргыз тилин көбүрөөк сүйлөткөнгө, анан дагы ушу сиздерге дагы суроо бере кетейинчи, ушу жанагы передача болот, ошондо дагы орус тилин көбүрөөк берген учурлар болот. Мен ошо жаңылыктар, мисалы үчүн, анан кыргыз тилин көбүрөөк бериш керек да. Мультиктерди көрсөтүшөт, мисалы үчүн Түркмөнстандын передачасын көрүп атсак, ушу мультиктердин чейин өзүнүн тилинде которуп беришет да. А бизде деген орус тили боюнча эле кетет, же болбосо башка тил менен эле. Ошон үчүн жанагы балдарыбыз мультик көргөндө ошол орусчага көнүп атат, ар кандай тилге кошулуп атышат. Кээ бирөө айтат, англис тилде чыгып атат тили депчи. Мына ушунун баары ушу ата-энеден болот да, ушу ата-энеден зависит. Ошо ата-эне деген ушу тарбиялап кыргыз тил детсадтарга бериш керек, кыргыз тил мектептерге бериш керек. Ошон үчүн жана кыргыз тилибизди сактабасак, анда кийинки аламдашу заманында дейбиз, азыркы ошондо кыйын болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушу кыргыз тилин биз сактайлы, колдойлу, барктайлы, сүйөлү кыргыз тилибизди. Рахмат. Ал эми азыр болсо сиздерге куттуктоо сөз бере кетейин. Мынакей убактыбыздын тардыгына байланыштуу Нурдан ата, сизден баштайлы. Жалпы кыргыз элиме биздин ата-бабаларыбыз калтырган эне тилибизди, энелерибиздин ыйык сүтү менен оозанган ар бир кыргыз тилин сыйлашыбыз керек. Ушул майрамыбыз кут болсун. Кыргыз тили эч качан жардыланбасын, байысын. Мурунку унутулуп калган сөздөрдү кайра киргизүүгө наркы аксакалдардын да салым абдан проектибизде бар. Бардык салт санаанын баары бүт бир эле кыргыз маданияты эмес, жалпысын сыйлап урматтоо менен, бирок эң биринчи кезекте кыргыз тилибизди сүйөлү. Майрамыңыздар кут болсун, өмүрүңүздөр узун, жакшылыктарда кездешип туралы. Байгам ата, сиз дагы кабыл тилегиңизди айтып кетсеңиз. Мен кошуп кетейин. Кыргыз тилди баарыбыз тең колдойлу, инаталар балдарыбызга, неберелерибизге ушу кыргыз тилин көбүрөөк үйрөткөнгө аракет кылалы. Майрамыңыздар кут болсун. Рахмат. Айтканыңыз келсин, Асилжа. Жалпы көрүүчүлөр, эртеңки келе жаткан 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүңүздөр менен жалпы ушул кыргыз жерге жашап жаткан бардык кыргыз жарандарын чын жүрөктөн куттуктайбыз. Асманыбыз ачык болсун. Желегибиз дайыма желбиреп, мамлекетибиз өнүгүп өсүп, ошонун ичинде биздин кыргыз тилибизди дагы дүйнө эли тааный турган эл аралык тилдердин катарына кошула турган тилдердин катарына кошулсун. Тилибиз барда, кыргыз уюткулуу кыргыз эли барда, кыргыз тилибиз эч качан өлбөйт, өчпөйт. Мен ошол кыргыз тилинин өнүгүшүнө, өсүшүнө дагы өзүбүздүн ар бир кыргыз жараны өзүбүздүн салымыбызды кошобуз, кошо беребиз деген терең ишеничтемин. Сонун. Жогоруда сиздердин айткан кептериңер, кеп кеңештериңиздер, сөздөрүңүздөр жерде калбайт деген ишеничтемин. Ар бир ата-эне мына ушул маекти көргөндөн кийин чындыгында ойлонуп, кыргыз тилибиздин өнүгүшүнө ар бири салым кошуп, балдарды көбүрөөк үйдө кыргызча сүйлөтүп, жана ошондой эле өсүп келе жаткан кийинки муунду кыргызча бала бакчаларга жана кыргыз мектептерине берет деген ишеничтебиз. Сиздерге болсо терең ыраазычылык билдирем. Дагы бир жолу сиздердин дагы кирип келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн улут болсом тилим менен улутмун деген аталыштагы теманын алкагында кеп куруудабыз. Эртең 23 сентябрь өлкөбүздө мамлекеттик тил күнү белгиленет. Ал эми дал ушул тил күнүнө карата чыгарылышта биздин студиябыздын меймандары
Нарктуу Аксакалдар Ордосунун республика боюнча төрагасы Нурдан Кожоулов атабыз болду. Түп айыл аймагынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Байкалмак Туксобаев атабыз болду. Жана Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин деканы, филология илимдеринин кандидаты, доцент Асель Анапияева болду. Сиздерге да бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Жогоруда айтып кеттик, кыргыз тилин сүйөлү, кыргыз тилин кийинки муунга жеткирели деп. Бирок ошону менен катар эле башка тилдерди дагы үйрөнүп, өзүбүздү өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек албетте. Жана ошондой эле кийинки рубрикада, пайдалуу кеңештер рубрикасында тил үйрөнүүнүн жеңил жолдору тууралуу дагы кененирээк айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуз.